Söz Мыкты Юсуповичте. Микрофон бергиле. Абдулдаев, Мыкты Юсуповичте. Сиз табыла ачып койсоңуз болмок. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышып отургандар. Казыр биз президенттин аппаратынын жетекчисинин информациясын уктук. Сүйлөп атканда эки маселени так айтты, мен ошол боюнча тактап алайын деп атам да. Биринчиден, Кыргыз мамлекетинде кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча түзүлгөн координациялык кеңештин төрагасы ким? Генералдык прокурор. Өкмөт башчысыбы? Коопсуздук кеңештин секретарына берейинчи, катчысына. Жо, мен ал кишиге суроо берген жокмун. Ал кишини тааныбайт экенмин. Мен сизге суроо берип атам. Сиз айттыңыз да, докладтачы. Координациялык кеңеш өткөргөн жок деп. Бизде жардамчыларыбыз айтып атат. Преступление боюнча өзү координациялык кеңеш, кылмыштуулук боюнча. Координациялык кеңеш премьер-министрде. Жана сиздин оюңузду түшүнүп атам. Ал эми коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңеш генералдык прокурордо. Анда коррупцияга каршы күрөш начар жүрдү деп баа бердиңиздерби? Азыркы баяндамамда ошондой, сунуштамада ошондой. Жо, мен ошону сурап атам да. Ооба. 6 жылда коррупцияга күрөш анда эффективдүү болгон жок деп жыйынтык чыгып атат да. Туурабы? Ушундай да. Укук коргоо органдарынын өзлөрүнүн арасында ушул коюлган милдеттерди мындай жетишерлик деңгээлде аткарган жок. Өзлөрүнүн укук коргоо органдарынын өзлөрүндө деп атабыз. Менин экинчи суроом, сиз айттыңыз статистиканы мындай белгилеп эле отуруп калды, иш болгон жок деп. Туура да, кылмыш статистикасын белгилеп эле отуруп калды деп. Ооба. Биз, урматтуу депутаттар, прокуратуранын функциясын баарын кесип салдык да. Анан жумушу жок болуп калганда МВДдан кээ бир статистиканын баарын прокуратурага берип койдук. Ага дагы прокуратурадан башка органдар да күнөөлүү да. Анан алар статистиканы азыр санап калды да, отурупчу. Алар статистиканы санаш керекпи же көзөмөл кылыш керекпи мыйзамды бузган адамдарга? Мына кептин баары ушунда да. Эгерде андай боло турган болсо, биз прокуратуранын функциясын баарын кайра берели. Берели дагы убакыт кошуп койсоңуз мага, Дастан Арчыбекович. Берели дагы прокурорго өзүнүн ыйгарым укуктарын толук актаганга мүмкүнчүлүк. Убакыт кошуп бергиле. Мага уруксат болсо кошуп коесуздар бир минутадай. Кошулду, Мыкты Юсупович. Анткени мен азыр тарых боюнча айтайын, мен дагы кечээкү башкы прокурор болуп иштегем да. Давленияга чыдаган прокурор бар, чыдабаган прокурор бар. Ошондуктан мына акыркы 8 жылда бир дагы генералдык прокурор таза кеткен жок. Акыркы 8 жылда 3 башкы прокурор соттолду. Бирөөнө дагы чала-була иш козголду. Тарыхта мындай боло берсе, анда бул кызматты жоюп коюуга туура келеби же келбейби? Анда буга эрки абдан күчтүү жетекчилер эле барып иштеш керек да. Биз кылмыш саясатын туура алып баралы. Биз кадр саясатын туура алып баралы. Мен сиздин айткандын көп маселелерине кошулам. Бирок ошондой болсо, кийинки бара турган башкы прокурор өзүнүн функциясын так аткарыш керек. Эч ким давление кылбаш керек. Теги саясатчыга, бул саясатчыга кылмыш ишин козгогон депчи.
Ал өзүнүн функциясын өзү аткарып, атылбай калганда өзү кетип калгандай шарт түзүп бериш керек. Мына ошондо мамлекеттик кадр саясатында өзгөчө мынау башкы прокурордун кызматы боюнча туура саясат жүрөт деп ишенем да менчи. А болбосо ушундай темп менен кетсек, кийинки башкы прокурордун тагдыры да ушундай болуп калышы мүмкүн. Мен муну ошол системада иштеген адам катары айтып атам. Анткени кээде чыдабай макул болуп коет. Анан кийин көп каршылыктарды күтөт. Ошонун баарын эске алып, кээ бир моменттерде саясат жактан, саясий жагынан прокуратура системасындагы туура ыгы келгенде мыйзамдын нормасында баарыбыз колдоп туралы, урматтуу депутаттар. Өзгөчө мыйзамдары боюнча. Мына биз тергөө функциясын алып койдук. Аларды статистика кылып койдук бизчи. Ошого каршы болгонумда ушул жерде депутаттар баарыңыздар колдоп койбодуңуздар беле. Баарыбыз эмес, 3-4-төн башка. Мына ошону мен да эскертип коеюн дедим да. Анан Дастан Артысбекович, эми бул чоң кызмат, башкы прокурорчу. Баарыбыз калыс чечишибиз керек. Ошондуктан бизге дагы баягы күтүүсүз болуп калып атат, кечетен беричи. Биз азыр фракциябыз кеңештик өзүбүзчө. Биздин жетекчибиз жок болуп атат, Европа мамлекетинде визит менен жүрөт, президент менен кошо. Ошондуктан бизге бир 5 мүнөт регламент негизинде берип коюңуздар, биз кеңешип алалы деген оюбуз бар да. Рахмат.